Саламатсыңарбы, балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү адабият сабагына даярсыңарбы? Андай болсо, китебиңердин 73 бетин ачкыла. Бүгүн силер менен өтө турган темабыз жазуучу Чыңгыз Айтматовдун «Чыпалак бала» жомогу болмокчу. Балдар, алгач бүгүнкү сабактын максаты менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабакта Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы менен кыскача таанышабыз. Жомокто кездешкен айрым сөз тизмектеринин маанисин чечмелеп алабыз. Чыгарманы окуп, каармандарга мүнөздөмө беребиз. Адегенде жомоктун автору Чыңгыз Айтматов жөнүндө билип алалы. Чыңгыз Айтматов 1928 жылы азыркы Талас облусунун Кара Буура районунун Шекер айылында туулган. Айтматов дүйнөгө белгилүү жазуучу. Анын чыгармалары көптөгөн тилдерге которулган. Чыгармалары үчүн автор эл аралык сыйлыктарга ээ болгон. Кыргыз балдар адабиятын өнүктүрүүгө да чоң эмгек сиңирген. Бир катар чыгармаларынын негизги каармандары да балдар. Алар Айтматовдун балдары деп аталып жүрүшөт. Жазуучу согуш мезгилинде өспүрүм болгон. Бир топ повесттерин өз башынан өткөргөн окуялардын негизинде жазган. Айтматов кыргыз фольклорун мыкты билген жазуучу. Аны чыгармаларында кеңири пайдаланган. Роман, повесттериндеги айрым жомоктор, легендалар, мифтер балдар үчүн өзүнчө китепчелер түрүндө чыгарылган. Кымбаттуу окуучулар, эсиңерде болсо, буга чейинки сабактарыбызда адабий жомок деген эмне экендигин окуганбыз. Эстедиңерби? Азаматтар, демек, адабий жомок деген эмне экен? Туура. Эл оозунда айтылып келген жомоктордун сюжетинин конкреттүү авторлор тарабынан кайрадан иштелип чыккан варианты адабий жомок деп аталат экен, балдар. Биз буга чейин кандай адабий жомокторду өткөн элек? Туура. Темиркулу Металиевдин Күч бирдикте жана Тоголок Молдонун Абышка кемпирдин көмөчү. Бүгүнкү силер менен өтө турган Чыпалак бала жомогу дагы адабий жомок болуп эсептелинет экен. Балдар, жомокту окуурдан мурда чыгармада кездешкен айрым сөздөр жана сөз тизмектеринин маанилерин түшүнүп алалы. Куйругун кыпчуу, коркуп, жалтанып тим болуу, аймап коюу, жеп, жутуп коюу, балээни башына үйүү, өзүнө өзү көйгөй, маселе жаратып алуу. Балтыркан, бул өсүмдүк. Чаңыруу, аябай бийик үн менен кыйкыруу. Чыпалак, эң кичине манжа. Кыргыз элинде адамдын 5 манжасынын ар бирине төмөндөгүдөй айтым бар. Баш бармак, бадал иймек, ортон оймок, оюу чиймек, чып, чыпалак. Эми балдар, жомоктун мазмуну менен таанышып чыгалы. Чыпалак бала. Чыпалак деген бала чыпалактай эле болгон экен. Чыпалак балдыркандын жалбырагына көлө-көлөп уктап калса, ошол жерде оттоп жүргөн төө жалбырак менен кошо аймап коюптур. Төө жутканын билбейт, кепшегенди билет деп ошондон улам айтылып калган тура. Чыпалак төөнүн ичинен чыңырып жардам сурайт. Аны уккан Абышка кемпир төөнүн курсагын жара тартып, баланы куткарып алыптыр. Анын карышкыр жутуп алганы андан да кызык. Бир күнү желип жортуп келатып,
Карышкыр чыпалакка жолугуп калат. Келең деген сен кимсиң? Жалмап коеюнбу? Дейт карышкыр. Кой, антпе, дейт чыпалак. Өзүңө жаман, ит кылып салам. Ха-халап каткырат карышкыр. Карышкыр ит болуптур дегенди сага ким айтып жүрөт? Ушул тапандыгың үчүн жейм сени, деп карышкыр баланы жутуп алат. Жутуп алып, эсинен чыгып кетет. Бирок кийин бөрүлүктүн күнүн көрбөй азап тартат. Койлорго жакындап келаткан деле ичинен чыпалак кыйкырат. Эй, койчуман, уктаба, мен көк бөрү, коюңа кол салганы баратам. Карышкырдын айласы кетет, жерге оуналактайт, эки капталын кабат. Чыпалакка эмне? Ого бетер кыйкырат. Эй, койчулар, чуркагыла бери, ургула мени. Койчулар карышкырды кууп калат. Карышкыр куйругун кыпчып, качып берет. Кууп келаткан койчулар өздөрү айраң таң. Бул эмнеси? Бөрүнүн өзү качып баратат да, кууп жеткиле деп кыйкырып барат. Карышкыр болсо эптеп качып кутулат. Бирок кутулганда эмне? Курсагы ачта. Ошентип кайда барса да мал жанга жакында арзамат ичинен чыпалак кыйкырып, карышкырдын айласын түгөтөт. Арыктап өлө турган болот. Азууларын шакылдатып, эмне кылам? Кайда барсам, балээни өзүм башыма үйүп алдым, деп солуктап жатат. Анда ичинен чыпалак шыбырайт. Ташматка бар, койлору семиз. Байматка бар, иттери дүлөй. Эрматка бар, койчулары уйкучу. Карышкыр улугуңшуп уңулдайт. Айтканыңа көнбөймүн. Андан көрө адамга барам да, ит болуп жалданып алам деп, ошентип карышкыр ит болуп калган экен. Көрдүңөрбү балдар? Чыпалак өзү кичинекей болсо да, өзүнөн алдаганча чоң. Сугалак карышкырды өзүнүн акылы жана амал көйлүгү менен жеңди. Демек, адамдын акылы анын боюна карап өлчөнбөйт экен. Ал эми сугалак карышкыр болсо өзүнүн ач көздүгүнүн азабын тартып кала берди. Эми балдар, бүгүнкү сабакты бышыктап алуу үчүн төмөнкү макалдарды окуп көрөлү. Теректей бой бергенче, теминедей акыл берсин. Бала болсо шок болсун, шок болбосо жок болсун. Бөрү койго тойбойт, кулак сөзгө тойбойт. Амалдуудан айла качып кутулбайт. Адамдын боюна эмес, акылына карап баа бер. Адамдын түсүн айтпай, ишин айт. Кандай балдар? Бул макалдардын бүгүнкү темага байланышы бар бекен? Байкадыңарбы? Азаматсыңар. Кымбаттуу балдар, бүгүнкү темабыз силерге түшүнүктүү болдубу? Андай болсо, китебиңердин 76-бетиндеги үй тапшырмасын белгилеп алгыла. Үйдөн балдар, жомокту өз алдыңарча окуп чыгып, төмөнкү суроолорго жооп бергиле. Жомоктун каармандарын силер кандай элестеттиңер? Сүрөтүн тарткыла. Ушуну менен балдар, бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Силер менен мен кыргыз тили жана адабияты мугалими Гүлзат Орунбаева эжекеңер болдум. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө аман болгула.